Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине киргендеги талаптардын дээрлик көпчүлүгүн аткарганга жетишти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кызматка келгенден баштап өлкөнүн ЯЭП алкагындагы милдеттерин иш жүзүнө ашырууга басым жасап, республика боюнча көзөмөл өткөрүү пункттарын оңдоону колго алган. Алардын бири Чүй облусундагы кыргыз-казак чек арасында жайгашкан Кең Булуң автодорожный модернизацияланган көзөмөл өткөрүү пункту ишке кирди. Аталган пункт суткасына 700 автоунааны жана 5000 жаранды өткөрүүгө ылайыкталган. Өткөрмө пункттун ачылышына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ишмердүүлүгүндө мамлекеттик чек араны бекемдөө, көзөмөл өткөрүү пункттарын модернизациялап, материалдык техникалык жактан жаңыртуу жана мамлекеттик чек ара аркылуу өткөн жарандарга жагымдуу шарт түзүү Кыргызстандын ЯЭП интеграциясынын алкагында негизги иш багыттарынын бири болуп саналаарын билдирди. Өкмөт биздин мамлекеттик чек араны бекемдөөгө жана чек арадан өтүп жаткан биздин жарандарга жана келип аткан конокторго сапаттуу тейлөөнү жогорулатууга жана биздин чек ара кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана аларды жаңылап оңдоого максаттуу түрдө мына иш алып келе жатабыз. Чек арадагы коопсуздук бул өкмөттүн негизги милдеттеринин бири. Мамлекет өзүнүн жарандарга анан келген туристтерге бир шарт түзүш керек. Бул туризм тармагыдагы эң кирешап келе турган тармак. Биз өзүбүздүн жарандарга сыртка чыгып атканда, ишке кирип атканда сапаттуу тейлөөнү кылмайынча, аларга шарт түзмөйүнчө, сыртка чыгып аткан товар өндүрүүчүлөргө, экспортко чыгып аткандарга тоскоолсуз шарт түзмөйүнчө терс таасири тиет. Биз мына ошон үчүн өткөрүү пункттарын мына жасап, ошо биздин өтүп аткан товар өндүрүүчүлөр экспорт кетип атканда токтоосуз машинадан түшпөй өтө турган болуп, кирип атканда, коноктор келип атканда, туристтер келип атканда эч кандай токтоосуз өтө турганга мына ошол шартты мына азыр түзүп атабыз. 2016 жылдын сентябрында Токмок автодорожный жана Кең Булуң автодорожный көзөмөл өткөрүү пункттарынын курулуш иштери башталган. Кең Булуң автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктун модернизациялоого 26,5 миллион сом каражат сарпталды. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Ак Тилек автодорожный жана Чалдыбар автодорожный көзөмөл өткөрүү пункттарын реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Алардын курулуш иштери жакынкы аралыкта аягына чыгат. Бүгүнкү күнү эки объект бүтүп, автодорожный Кең Булуң менен Токмок автодорожный, андан тышкары Чалдыбар, Ак Тилек деген ошо контрольно-пропускный пункттарды бүгүнкү күндө куруп атабыз. Ушу айдын аягына чейин Ак Тилек автодорожныйды бүтүп толугу менен тапшырабыз. Андан тышкары ушу жылдын аягына чейин Чалдыбар деген контрольно-пропускный пунктты да бүтүрөбүз толугу менен. Чек ара тармагын жакшыртууда өткөн жылы активдүү иштер жүргүзүлдү. Кыргызстан кыска убакыт аралыгында Евразес койгон бардык талаптарды аткарууга жетишти. Бул иштердин алкагында аймактардагы Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш жерлердеги көзөмөл өткөрүү пункттарын жакшыртуу иштери уланып, мамлекеттик бюджеттин эсебинен кошумча 8 өткөрүү пункту оңдолуп жатат. Негизи жаңы пункттардын ачылышы негизи эмнеде? Бул международный стандартка ылайыктуу пункттар ачылып атат. Пропускная способность жарандардын жана транспорттун автоунааларынын пропускная способность 2-3 эсеге көбөйдү да. Ошон үчүн бул шарттарды ыңгайлуу шарттар түзүлүп, биздин жарандарыбызга жана келе жаткан туристтерге түзүлгөн шарттар түзүлүп атат. Чек ара пункттарында мыйзам бузуулар жана туристтердин укугун бузуу фактыларына жол бербөө максатында пункт толугу менен видео байкоодо турат. Аны менен бирге жарандардын убактысын албай паспорттук текшерүүлөрдү тездетүү үчүн атайын кошумча бөлмөлөр курулган. Автоунааларды текшерүү үчүн чоң үстү жабылган сарай да бар. Мындан сырткары модернизациялоо маалында жеңил унаалар жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өзүнчө катар да эске алынган. Кең Булуң автодорожный көзөмөл өткөрүү пункту 2003 жылдан бери түнү күнү токтоосуз мөөнөттө иштеп келе жатат. Кыргызстан боюнча мындан кийин Ак Тилекти көрөбүз. Ал курулуш иштери мына башталды. Активдүү түрдө андан кийин Чалдыбар чоң капка мына ремонт болуп бүттү. Азыр Торы Карт, Эркаштам алар бүтүп атат. 7 ветеринардык
көзөмөлдөө өткөрмө пункттары мына бүттү. Мына ушул ишти биз улантабыз. Андан сырткары мына Россия тарабынан дагы чоң жарымда келип атат, жакында келет. Ошолорду өзүбүздөн республика бюджеттеги каражаттан дагы сырттан келген каражаттар менен биз ошол Евразияска кирген талаптарды мына кыска мөөнөттө аткарганга мына үлгүрдүк, буюрса жетишип калдык. И калгандагы ушул жылдын аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз баардыгы. Андан ары өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Актилек автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктын модернизациялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Учурда Кант Чүй көпүрөсү жолун модернизациялоо долбоору иштелип чыгып, Актилек автодорожный көзөмөл өткөрүү пунктундагы көпүрөнүн жанына жанаша курула турган болду. Эки тарап кеткен, бул жагынан кирет, бул жагынан кетет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Актилек өткөрүү пунктундагы онлайн режиминде иштеген электрондук текшерүү борбордук түйүнүн ишке киргизүү долбоорунун ишке ашырылуусу менен таанышты. 2017 жылдын 25 майынан баштап аталган долбоорду ишке ашыруу башталды. Учурда 17 унаа текшерүү пункттун 10-унда интернет кошулуп, электрондук текшерүү жана борбордук түйүн тесттик режимде иштеп жатат. Калган пункттар этабы менен бирдиктүү борборлоштурулган онлайн режиминдеги серверге кошулат. Азыркы тапта коммуникация иштери толук бүткөрүлдү. Калган пункттарды онлайн режимине кошуу үчүн 2,5 миллион сом каражат керектелет. Минута болуш керек. Минута неметтин наказание алыш керек. Эгерде жетпесе штатына берип атпайбы. Көбөйтсүн бул жерди. Зато элге шарт түшүн. Экспортко чыгып аткандарга, кирип аткандарга токтош керек бар. Түшүнүңүз да? Милдет ошол. Үчүнчү жүрөбүз мына. Мына салып атабыз. Милдет ошол. Ал жакта окутуш керек балдарды. Керек болуш команда көрсөткөндө жөнөтөлү команда жөнөтөлү. Өнүккөндөргө кандай өтүп атат. А бизде 5 машинасы очередь болду. 5 самолет түшсө очередь. Атайлап искусственный кылып атышпа, очередь бар. Атайлап кылып атышат да. Схема болушун. Анан кийин келет, тааныш келет да, мына өткөзүп кой дейт. Мына элди каратты, нагыл өткөзөт берки. Эл наразы болот. Ушуну болот да. Автоунааларды таразага тартуу автоматтык түрдө транспорт жана жолдор министрлигинин имаратында турган борбордук түйүндүн онлайн режимине кошулат. Жыйынтыгында муктаж болгон учурда текшерүүнүн жыйынтыгын кагазга чыгарып, андан ары иликтөө иштерин жүргүзүүгө болот. Муну менен адамдык факторду минималдаштыруу толук камсыздандырылат. Жалпысынан Кыргыз-Казак чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарын оңдоо боюнча Чүй облусунда 4 өткөрүү пункту белгиленген. Булардын бардыгы өлкөгө келген туристтерге жагымдуу шарт түзүү жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эл аралык деңгээлдеги өткөрүү пункттары менен камсыз болуунун алкагында ишке ашырылууда. Жакта только инспектор фамилиясын жазат, каяка барат, анан жана штраф болуп калса километраж жазат, болду, башка эч жагына кире албайт. Только ошо эмес информациясын да жазат да, фамилиясын, номер машинанын данын жазат. Ближайшее расстояние жазат, бул башка жазса да кабыл албайт программа. Эгер өзгөртүүнү аракет кылса, сразу кызыл өчөт экен да программа. Вход администратора деп красный сигнал чыгат экен. Булар кыла албайт да. Азыр кайсы өткөзүп атасыз, кайсы жерде? Бул жерде, кайсы жерде? Азыр 8 постко интернет өткүздүк. 8 пост. 8 пост. Анан 10 пост болот быйыл. Анан финансирование ушул 6 ай болду. Финансирование ушу защищенный статьядан бир эчтеке алып атабыз да. Канча? Буга бербей атабы? Бербей атат. Канча? Буга 2 миллион 300 миң эле программага. Анан да кошконго интернет 6 постко кошконго где-то 2 миллиондой сом керек. Ушуну жардам берсеңиз, быйыл полный. Мамлекеттик каттоо кызматындагы туташ коррупцияны жоюу боюнча баскыч-баскычы менен ишке аша турган иш-чаралар коргоо кеңешинин жумушчу тобу тарабынан 2 жыл мурда бекитилген. Каттоо кызматындагы жемкорлуктун тобокелчиликтерин жоюуга башка мамлекеттик органдар менен биргеликте 3 айдын ичинде баш аягы 23 коррупцияга каршы иш-чараларды өткөрүү керек болчу дейт өкмөт аппаратынын коррупцияга каршы саясат бөлүмүнүн башчысы. Бул аралыкта коррупцияга каршы иш-чараларга карата 2 мониторинг жүргүзүлгөн. На настоящий момент по прошествии 2,5 лет со стороны ГРС было исполнено всего лишь 5 мероприятий, что составляет 22%. Для реализации данных мероприятий, направленных именно на минимизацию коррупции, в том числе по государственным закупкам, по штатной численности, финансовых вливаний практически не требуется. То есть в данном случае руководству ГРС необходимо
внедрить соответствующие механизмы и просто, то есть издать приказы, разработать регламенты и, соответственно, в дальнейшем просто их контролировать, их исполнение. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жемкорлук мамлекеттин иш алып баруусуна бут тоскон көрүнүш экенин ырастап, мамлекеттик кызматтын ачык жана сапаттуу тейлениши жарандардын мамлекеттик бийликке болгон ишеничин жогорулатаарын белгиледи. Мындан улам мамлекеттик кызматты сунуштаган негизги органда коррупциянын көрсөткүчү төмөн болушу кажет деди премьер-министр. Сооронбай Жээнбековдун айтуусунда натыйжалуу жыйынтыктын болбогону мекемедеги жемкорлукту жоюу аракеттери үстүртөн гана алсыз жүргүзүлгөндүгүн көрсөттү. Элдин ишеничи айрыкча кызмат көрсөтүп аткан мамлекеттик органдарга абдан төмөн да. Ошонун негизинде биздин өлкөнүн 3 бийлик бутагына тең мына ишеничтер кээде кетип жатат. Мына барып көргүлө, больницага баргыла, областной жароюнга баргыла, мына ГРС системасына киргиле, мына госстрой системасына киргиле, кызмат көрсөткөндөргө. Бар жерде нараачылык бар да. Үчүн дегенде барлык жерде кичине акчалуу же бере алмайынча ал жерден бир дагы жаран жөн чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Күмүшбек Шамканов мекемедеги коррупциялык системаны жоюу боюнча бардык кемчиликтер менен сунуштар эске алынаарын билдирди. Негизги жол деп биздин алган багытыбыз бул бардык процедураларды автоматташтыруу. Бүгүнкү күндө 20-дан ашык ушу автоматташтырылган биз системаны киргизип атабыз. Бул жана паспорттун учетун алуу, жарандардын реестри, азыр болсо өзүңүздөр билгендей жаңы акыркы муундагы электрондук паспорт берип атабыз. Аны дагы ушул элден кабыл алуу анкетасын электрондук режимге киргизип, бардык кагаз түрүнөн кеттик. Мындан улам мамлекеттик каттоо кызматынын коррупцияга каршы иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча ишин канааттандырарлык эмес деп таап, бир аптанын ичинде коррупциялык иш-чаралар планын жетиштүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын борбордук аппараттын башкармалыгынын бөлүмдөрү менен түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине карата катуу тартиптик чараларды көрүү тапшырылды. Ошондой эле 1 айлык мөөнөттө коррупцияны жоюу боюнча иш-чаралардын аткарылышы боюнча маалымат берүү милдеттендирилди. Премьер-министр Россия Федерациясынын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Владимир Булавинди кабыл алды. Жолугушууда Евразеске кирген мамлекеттердин кызматташтыгы тууралуу маселелер талкууланды. Сооронбай Жээнбеков бардык тиешелүү мамлекеттик органдар мурда сүйлөшүлгөн эки тараптуу макулдашууларды ишке ашырууну катуу көзөмөлгө аларын кошумчалады. Россиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Владимир Булавин эки өлкө ортосундагы мурда сүйлөшүлгөн макулдашууларды ишке ашыруу динамикасы позитивдүү экенин билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Европа Союзунун тышкы байланыш кызматынын баш катчысынын орунбасары Жан-Кристоф Билиар менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстан менен Евросоюздун ортосундагы эки тараптуу мамилелерге тиешелүү маселелер талкууланды. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан демократиялык баалуулуктарга чечкиндүү түрдө кадам жасап, демократиялык жана укуктук мамлекет катары ошол багытта алдыга жылаарын баса белгиледи. Өкмөт башчы коомду өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун катарында таза коом, өлкөнү санариптик трансформацияга өткөрүү улуттук долбоору тууралуу да айтып берди. Өкмөттө экспортко багытталган ишканаларды колдоо маселеси талкууланды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продукциясын сыртка чыгара турган ишканаларды каржылоо боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Ал өкмөт тарабынан өлкөнүн экспорттук потенциалын көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын баса белгиледи. 2017 жылдын 1-кварталында былтыркы жылга салыштырмалуу экспорттук өсүү темпи байкалган. Жыйында экономика министринин орунбасары Элдар Абакиров экспорттун өлкөгө тийгизип жаткан оң таасирлери тууралуу маалымат берип, өкмөт кайра иштетүү, экспортко чыгаруу жана чийки зат өндүрүүгө өзгөчө маани бериши керектигин кошумчалады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдө улуттук экспортерлорду колдой турган банк түзүү керектигине токтолду. Ал мындай чечим Кыргызстандагы орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошо турганын билдирди. Жыйын соңунда экспортту өнүктүрүүгө комплекстүү чараларды көрүү чечими кабыл алынды. Бизде Кыргызстанда даже экспорт, импорт жана өндүрүшкө багытталган банкыбыз да жок экен. Ошондуктан биздин сунуш РСК банктын уставына бул мындан ары өндүрүштү гана жана экспортко, импортко багытталган гана операцияларды колдойт деген банк наам берип, бул банк эртеден кечке мен ушу Кыргызстанды өндүрүшкө бутка туруш үчүн эмне кылышым керек деген саясат жүргүзүш керек. Премьер-министр жакшылап угуп, жалпысынан кабыл алды биздин сунуштарды. Анан тез арада
ушул саясатты ишке киргизиш үчүн кадамдарды көргүлө, чараларды көргүлө деген тапшырма берди. Чүй облусунун Дача суу айылындагы Boeing 747 учагынын кыйрашынан каза болгондордун туугандары Түркиянын Анталия шаарына эс алууга кетишти. Бул биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган өкмөттүк комиссиянын түрк тарап менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы. Эс алууга кеткен бардык 39 жарандын чыгымдарын түрк тарап өзүнө алды. Каза болгондордун туугандары менен болгон жолугушууда Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүк комиссия түрк тарап менен, анын ичинен AST Airlines жана камсыздандыруу компаниялары менен каза болгондордун туугандарына жана жабыркагандарга компенсация төлөп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Биринчи вице-премьер-министр бул жолку эс алуу болуп өткөн окуядан кийинки стресстен арылып, жеңилдөөгө жардам берерине ишеним артарын билдирди. Бир жумалык эс алууда маданий программалар, реабилитациялык бөлүк жана муктаж болгондорго психологиялык жардамдар каралган. Бул аралыкта Түркияга кеткен каза болгондордун туугандарын жана жабыркагандардын жакындарын 2 медицина кызматкери, 1 психолог жана жооптуу бөлүмдөрдүн кызматкерлери коштоп жүрөт. 40-ка жакын киши барып ошо Анталияга барып эс алып, баягы жабыр тарткып, кырсык болуп, өзлөрүнүн ден соолугуна, нервине таасир болгон, мына ошолорду дагы мындай сергисе, алаксыса деген мааниде азыр мынакей жиберип атабыз. Бүт каражаттардын баарын ошо түрк тарабы өзү көтөрүп атат. Кудай буйрса, мен ойлойм, жакшы барып келишет деп. Анан эң башкысы мен айтып кетер элем, өткөндө ушу элибизден чогулган мамлекеттик органдардан, фирмалардан, жарандарыбыздан чогулган акча каражаттарын биз таркатып бергенбиз. Ошол өзү жабыркагандар катышып, комиссиянын мүчөлөрү катышып, өкмөттүк адамдардын кунун, ден соолугуна кеткен чыгымдар, чыңдоого кеткен материалдык чыгымдар, мамлекеттик органдардын чыгымдарынын баарын ушу бир келишимге келдик, Кудай буйрса. Ушу жакын арада ошол акча каражаттары дагы келишимге кол коюп келсе, ошондон кийин жалпы баардык маалыматтарды беребиз. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз, кызыктар болгон мекендештерибиз күтө турса деген ойдобуз. Добро пожаловать в Кыргызстан. Кыргызстанга Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Дмитрий Рогозин келди. Манас эл аралык аэропортунан Дмитрий Рогозинди вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тосуп алды. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик экономикалык кызматташтык боюнча мамлекеттер аралык комиссиясынын 15-жыйынына катышуу үчүн келген. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 15-жыйынына катышты. Кыргызстан ЖККнын мүчө мамлекеттеринин кызматташтыгына чоң маани берет. Уюмдун алкагында өз ара байланыштарды бекемдөөгө, ошондой эле мүчө мамлекеттердин коопсуздугун комплекстүү камсыз кылуучу көп тармактуу аймактык түзүмдү трансформациялоого кызыктар. Жыйынга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары, Армениянын коргоо министри, Белоруссиянын мамлекеттик аскер өнөр жайы комитетинин төрагасынын орун басары, Казакстандын коргоо министринин орун басары, Тажикстандын өнөр жай жаңы технологиялар министри жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысынын орун басары катышты. Вице-премьер-министр Олег Панкратов аймактарды өнүктүрүүдө Евразия экономикалык биримдигине рыногунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү аталышындагы конференцияга катышты. Анда Олег Панкратов Кыргыз Республикасы ЯЭПтин башка өлкөлөрү сыяктуу эле интеграциянын айрым эрежелерине көнүгүү үчүн жөнөкөй эмес адаптациялык этаптан өтүшү керектигин билдирди. Вице-премьер-министр Кыргыз өкмөтү атамекендик өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүүнү улантып, жеңилдетилген насыя, айыл чарба тармагында лизингке техникаларды берүү, заманбап логистикалык борборлорду куруу багытында иш алып барууну улантып жатканын билдирди. Мамлекет кепилдик алган юридикалык жардам алууга укуктуу адамдардын чөйрөсү кеңейди. Бул тууралуу юстиция министри Уран Ахметов маалымат жыйынында билдирди. Бир нече жылдан бери юридикалык жардам жөнүндө макулдашуу иш милдеттери бардык аймактык бөлүмдөрүнө караган адистер алектенген юстиция министрлигине өткөрүлүп берилди. Борбордук министрликтин кызматкерлери калкка жардам көрсөтүү маселеси менен гана алек болгон. Бирдиктүү координациялык борбордун ачылышы менен мамлекет кепилдик берген юридикалык жардам алууга байланышкан бардык маселелер чечилет.
Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборуна киреше көлөмү 60 эседен ашпаган ар бир жаран кайрылууга укуктуу. Жашы жетелектер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, жалгыз бой энелер жана аскер кызматкерлери өзгөчө оор кылмышка күнөөлүү же шектүү болгон учурда анын кирешесинин деңгээли текшерилбейт. 2015-2016 жылдары бекер кеңеш берүү борборлору ачылган. Быйыл юстиция министрлиги Баткен облусунун Исфана жана Кадамжай шаарларына, Жалал Абад шаарына жана Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна, ошондой эле Нарын шаарына жана Нарын облусунун Кочкор районуна жарандарга бекер юридикалык кеңеш берүүчү 6 борбор ачууну пландап жатат. Бул борборлордун бардыгы мамлекеттик кепилдикке алган бекер юридикалык жардам алуу системасына кошулган. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош облусунда табиат кырсыгынан жабыркаган жарандарга колдоо көрсөтүү боюнча өкмөт өз ишмердүүлүгүн улантып жатат. Биз бүгүн табиат кырсыгынан жабыркаган жергиликтүү тургундарга мамлекеттик банктар менен мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан көрсөтүлүп жаткан иштер тууралуу сөз кылабыз. Кененирээк маалымат берүү үчүн Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасы Акимов Мурат Кудайбергенович менен мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Калматова Бурулкан Калматовна келген. Саламатсыздарбы? Мурат Кудайбергенович, алгач сиз айта кетсеңиз, табиат кырсыгынан жабыркаган жарандарга сиздердин банк тарабынан кандай жеңилдиктер берилди? Биз 24-25 ошол Чоңалай анан Өзгөн районуна барып келдик. Чоңалайдан биз 3 банк болуп бардык. Айыл банк, РСК банк компания болуп, ошол 500 кишинин жапа чеккен 500 үй бүлөдөн биздин клиенттерибиз 127 киши экен. Ошо 127 кишинин ичинен мындай өзүбүз адистер, биздин адистер кыдырды, биз да өзүбүз көрдүк. Ошол мындай реальный трещиналар бар экен, мындай чоңураак ущерб болгондордуку ошол 62 семья экен. Булардын баарына биз встречада айттык, собранияда. Жанакы кандай кимдики кандай просьбасы болсо, ошол силердин просьбаңарды карап берели. Бул чечимди кабыл алыш үчүн силердин заявление керек. Ошол заявленияларды жазып берили деп. Анан ошол жерден айттык, силердин негизи алар өздөрү келип банкка келип жазып бериш керек. Бирок биз айттык, кишилерди убара кылбай, биздин адис өзү барып, кыдырып, ошо ар бир үй бүлөгө кезигип, анан алар менен сүйлөшүп, кимге кандай жардам берүү керек экенин ошону сурап туруп, анан ошону жаздырып алгыла деп команда бердик. Азыр ошол балдар ошол боюнча иштеп атат. Өзгөндө боюнча аякта уже конкретный биз өз көзү менен көргөнгө байланыштуу, тиякта полная потеря имущества болгонго байланыштуу биз уже чечим кабыл алдык. Биз баргы жакчыгында уже филиал процент токтотуп болчу. 4 семья бар экен. Ошо 4 семьянын үйлөрү полностью селдин алдында калыптыр. Бирок жанакы малын чыгарып алыштыр, өздөрү аман. Бул семьялардын процент токтоп, анан 22 майда уже филиал өзү чечим кабыл алыптыр. Тиги списание боюнча. 29-нда бизге головнойго келди документтери. 30-нда уже ошо 4 үй бүлө боюнча кредиттин кечүү боюнча чечим кабыл алдык. Анан кошумча айтып кете турган нерсе, биз ошо Чоңалайдын үстүнкү айылдардан кайра кайтып келатканда бир семья бар экен. Февраль айында кардын көчкүсүнүн алдында калышыптыр. Өзү сразу эле ошо көчкө түшкөндө түнү болуптур, түнкү саат 5-те. Таңкы саат 5-те. Андан сразу больницага кетиптир. Калган аялында 2 баласын дегенде 6 сааттан кийин алып чыгыштыр. Кардын алдынан бүт 60 кишидей карды казышыптыр. Бир 2 баласы ошол үйдүн дубалынын түбүндө калып кетиптир. Биз барганда бул киши аябай көзүнөн жаш кетип ыйлады. Анан биз сүйлөштүк алар менен. Филиал болсо уже чечим тоже кабыл алыптыр. Кредиттин көчүү боюнча. Ошол азыр документтерин күтүп жатабыз. Ошол документ толук бизге келсе, справкалардын баарын тактап, биз да бул кредит боюнча уже чечим кабыл алабыз. Бурулкан Калматовна, сизге суроо. Азыркы тапта камсыздандыруу уюму ушул Ош облусунда жабыркаган жарандарга канча каражат төлөп беришти? Былтыртан бери кырсык болгон аймактардагы жарандарга төлөп келатабыз. Мисалы үчүн 2016 жылы 7 жараныбызга ошо табигый кырсыктан жапартаткан үйлөр үчүн
1 миллион 419 мың төлөдүк. Анан быйылкы жылы 1 январдан 30 майга чейин 6 миллион 600 мың. Мунун 39 жаранга. 25 жараныбыз Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркагандардын үйлөрү. Булардыкы ошол 3-5 майда 6 балдан жогору жер титиреген убакта эле биздин бул Бишкектеги офистин сотрудниктери, председатель, зампредседательдери баш болуп, ошондой эле Ош филиалындагылар баш болуп барып мониторинг этип, канча үй камсыздандырылган, канчасы жабыркады бул жер титирөөдөн деп мониторинг этишти. Анда 192 Чоңалай боюнча 192 үй камсыздандырылыптыр. Анын ичинен ошо 25 үй ар кандай абалдагы ошо жер титирөөдөн жабыркаптыр. Биз 25 жараныбызга бүгүнкү күндө 5 миллион 89 мың акча төлөп бердик. Мурат Кудайбергенович, айта кетсеңиз, буга чейин ушул сиздердин банкта кандайдыр бир жаратылыш кырсыктары катталган учурда кардарлардан насыяларды кечүү фактылары болгонбу? Менин эсимде ушундай табигат события болгон боюнча списание болуп көргөн эмес. Мен өзүм өзгөндө 6 жыл иштегем. Ошол кезде Жалпакташтан дагы ушундай көчкө түшүп, бир 30-50 семьядай үй ошо селдин алдында калган. Ошондо да биздин клиенттер жок болчу. 22 семьяны ошондо Куршапка көчүрүп келген эсимде. Мурда биздики эмнеге болгон эмес. Бул деген биздики красный зонадан үй залог алынбайт. Госрегистр өзү эле документтерин бербейт да. Себеби бул селиопасный зона деп коет, ошол жерден кредит берилчү эмес. Анан быйыл ошол 2003 ошол жылга окшош жаз аябай жанды болуп атат. Суу көп болуп туруп, селдер түшүп атат. Ошого карата мен ойлойм, бул красный зонаны чоңоюп, ушул биздин залогтор, клиенттерибиз ошо красный зонага попадалы болот. Ошол жака туш келип калышат да. Ошол себептен жана Нечки сайдан дагы биздики бир 4 клиент бар экен. Ошол дагы азыр МЧС чечим кабыл алып туруп, ал семьяларды ошол зонадан көчүргөнү. Бирок ошол жылдары деген 2004-2005 жылдары иштеп жүргөндө бул нормальный красный зона эмес эле, нормальный зоналар болчу. Ошол жерлерге биз кредит берип жүргөнбүз. Жалпы суммасы канчаны түздү ошо? Так, тиги Жалпакташ боюнча жанагы 4 кишинин общий суммасы 824 миң сом экен. Чоңалай боюнча? Чоңалай боюнча мен айткандай азыр справкадан заявлениени азыр балдар чогултуп атат. Ошол заявление негизинде бул отсрочка, пролонгация же приостановление процентов ушундай чечим кабыл алабыз да. Аны көрөбүз, өздөрүнүн заявление беришет. 2017 жылдагы катталган кырсыктардын көпчүлүгү Ош жана Жалал Абад облусунда болгондугуна байланыштуу Бурулкан Калматовна айта кетсеңиз, азыркы тапта ушул эки облуста канча жарандар камсыздандыруудан өтүштү? Былтыр 2016 жылы бардыгы болуп, ошо Кыргызстан боюнча болгон 10813 үй катталган болчу. Быйылкы жылы ушу январдан 30 майга чейин 10877. Мындайча айтканда 7 эсеге көбөйдү. Бирок эң негизгиси бул бардыгы болуп ошондо былтыр быйылкыны эсептегенде 21960. Ичинен Ош областында 9760 үй катталды. 2000ден ашыгы Жалал Абад областы. Бизде Баткен областында филиал жок болчу. Быйылдан баштап ошо филиал ачылды, жаңы эле алардыкы 1000ге жакын договор болду. Эми негизи ошо Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык көлдөрдө жакшы жүрүп атат азыр. Катталып аткан адамдар көп, үйлөрүн камсыздандырып аткандар көбөйө баштады. Бул болсо эле ошо биздин түшүндүрүү иштеринин бардык ошо телевидение, маалымат каражаттардын бардык түрлөрүндө жүргүзүлүп жатат да. Андан сырткары ушул жерлерде да түшүндүрүү иши жакшы жүрүп атат. Өкмөттүн дагы быйылкы эле жылы 4 протоколдук тапшырмалар чыккан. Бул тапшырманын негизинде да ошол бардык министрлиялардын жетекчилери, айыл өкмөт жетекчилери камсыздандыруу компаниясы менен кошо жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошонун негизинен бул 5 айдын ичинде көрсөткүч 7 эсеге көбөйдү. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош облусундагы кырсыктан жабыркаган жарандарга өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жана колдоолор тууралуу сүйлөштүк. Кырсыктан сак бололу, амандыкта көрүшөлү.